Ардаңыздар, бұл видеоны көріп отқандар. Құдайдың бұйрығымен мына бүгін дағы Қойташ айлы Аламедин районы. Атабейт деп бейсет, соның үстінде чоң таш бар. Иесі Ататаш. Мына осы жерде тұра қалыңыз. Мен бұл Ататашты келерден тауардан бұрын түс көргем да. Түсімде тоғдан таш қалып кеткен. Бұл жақта болса қырғыз айыл бар болды. Мен таш құлап келеді десем, көңіл бұрған ділек шол olmaz. Келіп ташты тоқылған. Анан кейін Құдай бұйырып, осы ташқа келдім дағы баяғы түс көрген ташқа көріп алып, тоғының башын қарадым. Тоғының башын қарасам, аяқта асқа ешке жоқ. Значит, бұл таш аяқтан келген емес. Егерде сол таш ошақтан келген күнде дағы бұл тоғылық таш, тоғыланып, Бішкекке келіп кетпек та. Анан бұл деге тұрып қалған. Анан ойланып, мен тап десет атыда. Мен тапсам көрсем бұл аламдан түскен таш екен. Аламдан түскен таш. Анан азыр деле көрүп турат, түп жагы. Чындап эле. Ичке. Сайылып тургандай да. Чындап да сайылып турганда бул асылып турат да. 50 жылда ел жагы, 100 жылда жер жагы да бул жер өскөндүгү үчүн, жер өсүп отуруп, ал ташка, жер ташка тийип калгандагы ойлойсуң, таш деги жерде турат деп, чындап да турган жок да. Биринчи алгачкысында бул деген асылып турган да. Меккедеги ташты асып койгондагы бул экөө связный. Анткени бул экөөнүн ортосунда биз көргөндө связь бар да, баягы. Байланыш. Магнитный байланыш бар. Анан бул ошакты эмес канаттар да, өздөрүнүн полеси менен. Анан бул таштын миссиясы эмне? Бул таштын миссиясы биз кыргыздар адам атанын балдары эмеспиз. Топурактан жаралган эмеспиз. Биз ошо адам атанын балдары менен ошолорду оңдоп түздөө, ошолор менен кармашып, бышсын, жараткан Кудайдын бул жер үстүндө жараткан кереметин көрсүн деп бизди аламдан түшүргөн. Биз аламдан келгендербиз. Нурдан бүткөн элбиз. Анан ушул таш менен жандар келген алгачкы. Биздин аталардын жандары ушул таш менен келген. Анан ушул таштан чыгышып, анан өздөрүнүн жердеги миссияларын аткарган, ар кайсы кептерди баягы бирөөлөрдү кийип алышып. Ошон үчүн бул аталардын, эң улуу аталардын улусту айтсак болот да. Анан бул Атабейттин коюлуп калышы бул жерге ушул таш себепкер. Бишкектин Кыргыздын борборунун шаары Бишкек болуп таштын маңдайына турганда да ушул таш себепкер да. Анткени бул таштын миссиясы ошо жандарды аламдан келген кыргыздарды тазалоочу таш да. Анан ошол Бишкекке чогултуп, жети зубандагыларды. Анан буяктан келип тазалап турган. Анан азыркы күнү бул таш андай ишти кылбай калган. Себеби ташта күнөө жок, адамдарда күнөө. Анткени адамдар буякка келбей калышкан. Анан келбей калгандан кийин булар дагы баягы миссиясын аткарбай калган. А бирок ошо келсин деген ой менен жанагы ошол убакта кыргыздын мыктыларын коммунисттерди атайын атты билип бул жерге койдурган. Кийин анан сөөгүн таптырышкан убагы келгенде. Анан ойлошкан бул аталар. Жок дегенде ошо ата бизге келсе атасына келсе, чоңдор. Анан ошо атасына келгенден кийин буякка келип бизди тапса деген ой менен кылынган. Анан бирок дагы эле болсо биздин чоңдорубуз буякты билгиси да келбейт, билгендерди уккусы да келбейт. Анан баягы Кудайдын кулагы сүйсүн дейт, баягы өзүбүздү мактагандык эмес. Мен биринчи көгөлүп келгенде биринчи киши келчү элек. Азыр байкап калдым. Көр эмес. Келип кетип атышат. Ататаш жөнүндө сүйлөгөндөр көп. Ушул жолубуздан улан эрели. Биздин аламга кете турган жолубуз ушул эле гана кетет аламга. Биздиги топурактан жаралган адам атанын балдары менен талашып, бийлик, байлык талашпашыбыз керек болчу. Бирок биз да жаңылдык. Бүгүн ошолордон ачтык, бийлик, байлык талашкан боюнча. Кем болгон жокпуз. Бирок баары чындык орнойт. Чындык биздики ааламда. Ошон үчүн ушу ташка келип отурабыз. Ошо сиз дагы мени Атабейитке барып кой дээрчи элеңиз го, ушу Ататашка, Апаташкачы. Анан мен эч убакыт саатым болбой жүрүп былтыр жайда келдим да. Келип анан ар жактан басып келдик бизчи. Келип анан кеткем. Анан ошондон сразу эле көлгө кеттим да. Көлгө барып эле Нур апа деген бар, эми балам аян алат го. Жолукканда эле сразу аян менен кетти. Атабейитке барып аталардын башынан таазим этипсиңер деди эле. Кимиңер бардыңар деди эле. Аруке же чочуп кетти. Жок, мен барган жокмун. Мен айттым, мен бардым десем. Ошол таазим деп, ушул эми бул деген ошо аталардын ушунчалык кубатынын, энергия, нур кубатынын күчтүүлүгү да карасаңыздар, эми биздин ушул бир келип койгонубуз деле
канча булардын көзөмөлүнө түшөрүбүздү, бизди колдоп жүрөрүн көрсөттү да, бир эле айгинелеп койду ушул нерсе менен элечи. Мен ошого аябай ыраазымын. Ошо бул экинчи жолу келишим. Бул жакта апа таш да бар экен, эми азыр тартып албай калдым. Ошол таш мурда көргөн эмес элем, азыр сиз алып келип көрсөттүңүз. Мына ушунун сырларын ачтык. Кичине болсо дагы эми элге жетсе, ушулар келип сыйыр матын кылып турса, кыргыз жери дагы көтөрүлөт. Ыраазыбыз. Элжира өкүнбө. Баардык сен бүгүн акыркы күн келип аткан жоксуң. Жок. Тем более келечек текстик биздин колубузда. Чексиз Биз тендерге окшоп катайып калдым, анан келбей калам го деп коркучубуз керек. Şu жолдо жүрсөк, биз деген чексиздикке кетебиз. Биз деген келаткан доордун аты мурун адамзат өлүп, анан кайра кайтып келсе, биз болсо азыр өлбөй туруп кайра жаралды деген доорго кетип атабыз. Так что апама жакшы бара албай калдым деп өкүнбө. Алда ден соолугуң жакшы болуп кетсе, Кудайым буйрса өзүң шуулдап келесиң. Ыраазымын. Макул. Мына могу жерде булагы бар. Коош тергенде де санабыз го. Негизи боо жер. Бекер жазбаптыр да. Жаз, бекер жаз. Боз үй да ким? Анан эшиги боо жерде. Көрдүңүзбү, боо жерлерде жерге кирип турат. Боо ягда эле кирип турат. Ичинен суу чыгат. Шуну тазалап, неметип Боо койсо. жер эмес, стол-стулдар көрдүңбү? Атайын жасап Стол. стол тастап койгон жайчыбыз могу жерде. Ооба. Шундай эле сон. Кымылдайлы. Кымылдайбы. Сон. Могу жак Бишкек. Мына жак репрессиядан курмалгондорду койгон жер. Мына ата таш. Мына күзбөдө жок калат. Бирок ушу машина менен чыгып калат деже. Ылдый эме барса эле, айры барганда эле солуп калат. Эртең эле түшүп келсе экен эч. Жок, байке могу что табыздан чайт могу жер. Бул эме? Салаттардын эле эмес, учебный. Жөн эле. Учебный эме да. Машина калаган жер. Моңдолгон ким? Атабек тартылбай атат. Видеого. Ушул ичинде Жерде кирпич салып. Ал бул дагы жакшы.